Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 16 март 2023 жыл. Мен Сокулук районы Шопоков шаары ынтымақ жаңы қонышына сіздерге бір сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер туғандар Фрунзе көчөсү жана Гагарин көчөсүнүн кесилиши. Көпчүлүгүңүздөр билген Часпикте турам. Ушул жерден түз эле түштүктү карай барсаңыздар, сол тарапта Ата заводу бар туғандар, конфет чыгарган. Ошол завод тараптагы ынтымак конушунда сатылуучу үй жайгашкан. Анан бул жерге чейин туғандар шаардан маршрутка по пути машина таксилер келет, жана ошондой эле конушка чейин деле Сокулукты айланып кыдырган маршрутка таксилер бар. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө, бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү туғандар. Көчө тараптан жана тегеренте пескоблок менен забор кылынган. Эң эле чыгыш чек арасы мынакей бул жерден башталат, эң эле батыш чек арасы бул забор бүткөн жерге чейин. Жалпысынан жердин аянты Кызыл китебинде туғандар 5 соток, бирок фактически 6 сотоктай бар дейт. Үй ээлери документтер боюнча Кызыл китеби бар туғандар. Мынакей орто кеңдиктеги көчөлөр. Видеонун башында айткандай, бул ынтымак Шопоков шаарына карайт туғандар, жаңы конуш. Электр энергиясы бар, суу скважинадан казып чыгаруу керек экен, бирок жакын каракта газ, природный газ и канализациялар баары бул жакка карай келет деген оюн айтты үй ээлери. Азыркы учурда короосу бош, жана бул жакта узун туурасы 14-10 болгон чоң үй, стенасы бышпаган кирпич туғандар, тышкы тараптан монда штукатур койгон, жана профонастил российский профонастилдер сапатуунан койгон дейт үй ээси. Негизинен үйдү өзү үчүн салган экен, бирок азыркы учурда кээ бир себептерден улам сатып аткан учуру. Фундаменттер көрүп турганыңыздардай бийиктикте, жана киргенде эле оң тарапта бул жакта отопление котелу үчүн расчет алынган бөлмө. Андан ары үйдүн негизги кирүүчү эшиги, жана киргенде эле прихожка, жана бул эле прихожкадан оң тарапка карай кирсеңиздер душ, ванна үчүн расчет алынган бөлмө. Мынакей турбалар орнотулган, чыгыш тараптан форточка. Үйдүн иши ушул даражага чейин бүтүрүлгөн туғандар. Мынакей түзүлөсөк, бул жер холл. Мынакей негизинен бул жерден бөлүп, бул жагында бир өзүнчө бөлмө кылсаңыздар деле болгудай. Азыркы учурда мындай бир эле бөлмө общий. Анан бул жакта бир детский бөлмө үчүн расчет алынган бөлмө, чыгыш тараптан терезе, жана андан кийинки бөлмө бул жакта мынакей катарынан 2 бөлмө, биринчиси гардероб, жана экинчиси бир спальный бөлмөгө расчет алынган экен туғандар. Мынакей андан ары бул жакта зал, түндүк тараптан терезе, ушул даражага чейин бүтүрүлгөн. Эми кайра сатылуучу үйдүн короосундагы туғандар. Так, эң эле батыш чек арасы бул заборго чейин. Эң эле чыгыш чек арасы бул заборго чейин болуп калат туғандар. Бул заборго чейин. Так, бул үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү, негизинен чыгыш тарабындагы кене эле хозпостройка салсаңыздар болгудай. Ушундай баасы бул үйдүн туғандар берер баасы $30,000 экен. Ошол берер эле баамды койдум дейт туғандар. Сүйлөшүү болбойт, арзандатуу болбойт, берер баасы $30,000. Ээлердин номери экранда. Анан кандайдыр бир маалыматтар калган болсо, ээлерден да сурап билсеңиздер болот. Анда эмес менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туғандар, саламатта калыңыздар.